Кутмандуу кушак кечиңиздер менен ардактуу биздин сүйүктүү көрөрмандар. Демек сиздер чыдамсыздык менен кечти күттүңүздөрбү? Анда күткөн болсоңуздар албетте Баткен телеканалында кечки Баткен көрсөтүүсү жуманын жума күнү. Тагыраак айтканда күндөрдүн султаны болгон улуу жума күнүндө биз сиздер менен түз эфирде кайраданбыз. Ардактуу замандаш, баарыңыздарды түз эфирге чакырабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Буюрса Мынакей бүгүн 19 март күнгө ардактуу замандашыбыз бүгүнкү күнүңүздү кечки маанайларды биз менен чогуу биргеликте өткөрүңүз. Жана ошондой эле албетте алдыдагы түндү биз сиздерге сонун өтүшүн каалайбыз. Кызматыңыздарда Атужан Расул Акматов, буюрса замандашым 9-тан 9-га чейин тагыраак айтканда сиздер үчүн кызматтабыз, түз эфирдебиз. Байланышка чыгыңыздар, СМС жазыңыздар. Бүгүн мен жалгыз эмесмин. Бүгүн Кудайга шүгүр чакырган коногубуз бир сөзүбүздү эки кылбай, улуу башын кичи кылып, бүгүн биздин студиябызга конокко келип болуп турат. Анда студиябыздын коногу менен тааныштырып кетейин. Ардактуу замандашыбыз таланттуу, жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей эле. Бул кыргыздын макалдар бекерден айтылбаса керек. Демек дал ушул макалдарыбызга ушул агабыздын таланты дагы кошулуп кетет десек болот. Кандай десек, эми элдик ырчы десек дагы болот, өзгөчө таланттуу инсан. Бүгүн бизде конокто Равшанбек Нарбаев агабыз келип отурат. Кутмандуу кушак кечиңиз менен. Студиябызга кош келдиңиз. Кошурак болсун. Кечки маанайларыңыз кандай? Аябай жакшы. Жакшы. Демек, Равшан ага, сиз менен биздин маанайыбыз жакшы болсо, демек элдерге жакшы маанай тартуулоо бул сиз менен экөөбүздүн колубузда. Ошондуктан эркин отуруп, өзүңүздү эркин сезип, жалпы ушул биздин көрүүчүлөрүбүзгө буюрса эфирибизди сонун кылып өткөрүп берели. Даярсызбы? Даярмын. Ардактуу телекөрөрман, эгер сиз даяр болгон болсоңуз, анда биздин WhatsApp номерибизге өзүңүздүн ушул Равшанбек агабызга болгон суроолоруңузду узатсаңыз болот. Биз эфирдин башында эскертип айталым. Эгерде Равшан агабызга оригиналдуу, кайталангыс суроолорду узаткан болсоңуз, анда биздин демөөрчүлөрүбүз бар. Булар кайсылар деп турган болсоңуз, биздин демөөрчүлөр бул Баткен шаарындагы Садыков көчөсүндө жайгашкан Эркетай магазини. Жаңы төрөлгөн ымыркайдан баштап 12 жашка чейинки улан кыздарга бул жерде кийимдердин баардык түрлөрүн ошондой эле мына ушундай биздин алдыбызда турган сонун оюнчуктарды тапсаңыз болот. Эң башкысы баягы сапаттуу кийим кечелер жана оюнчуктар. Андан сырткары дагы биздин бир демөөрчүбүз болсо, бул Кыргызстан дүкөнү Баткен шаарындагы Нургазиев көчөсүндө жайгашкан, тагыраак айтканда Асылбек соода борборунун подвалында, жер төлөсүндө жайгашкан Кыргызстан дүкөнү Дүң жана Жикене баада бул жерде да соода кылсаңыздар болот. Ал эми дагы биздин бир демөөрчүбүз, бул шаар ичинде эгерде бизден ушул жеңүүчү болуп аталган болсоңуз, бир жерден экинчи жерге жеткирүү берүү кызматы үчүн Рио такси, албетте бул сиздер үчүн түнү күнү кызматыңыздарда даяр экенин унутпаңыздар. Анда түшүнүктүү болгон болсо, келиңиздер, сиздер СМС жазып баштай бериңиздер, анда биз өзүбүздүн маегибизди баштайлы. Равшанбек ага, байкашымча эфирге канчанчы жолу чыгатышыңыз? Эфирге биринчи жолу чыгыш. Биринчи жолу. Демек бүгүн толкундануу бар. Тушоңуз кесе атат экенбиз эфирге чыкканы. Мен чындап эле сизди баягы көрүп жүрүп, ушундай аккордеон ойноп ырдайышыңызды билбейт экем. Бул өнөрүңүз, талантыңыз деги эле канча жаштан ушундай ойноп ырдап келатасыз? Бул эми мен мектепте окуп жүргөн кезимден малда Союздун малы эле. Малыш деген аккордеон алып ошонун. Онун үстүгө атам комузчу болгон. Анан ошол ген де бар дагы, эми каныбызда бар. Бизде бардык эле ойнойт. Бардык эле. Ушул канча жигит болсок, ошолор бар. Бир туугандар. Демек, бир туугандардан эле, ошо атаңыздан эле сизге өткөн өнөрдүн бири десек болот. Ошондой. Атамдан өткөн. Ырдайт эле атаңыз дагы. Эми комуз менен ырдап кеселерге катышат эле ал малда. Союздун малы да ошондой эле да. Анан эмнегедир мындай баягы чакан, эми сиздердин досторуңуздун арасында ырдашыңыз мүмкүн. Ал эми мындай эфирлерге же чыгып мындай эч бир телерадиолорго чыккан эмессиз. Жок, мен эми мына маданият үйүндө иштеп жүргөмүн. Кайсы жылдары? Апа Зайнак менен Рамалы. Бирок өтө жакшы киши эле. Анын жакшы жактарын алдык. Кийин анан эми турмуш шартка байланыштуу мына Союз ыдырап кеткенден кийин баардыгыбыз коммерцияга чыгып кеттик дагы, анан тиричилик кылыш керек болуп калды. Ушул турмуш шарт менен алыстап кеттим да. Бирок мен эми ушул өзүмдүн ушул достордун арасында ончо-мунча чакырган жерде, коноктордо ырдап коем.
Жакшы. Үй бүлөңүз тууралуу айтсаңыз, канча уул кызыңыз бар өзүңүздө? Үй бүлөмдө Кудайга шүгүр бир уул бир кызым бар. Кызым азыр Ленин мектебинде мугалим болуп иштейт. Уулум өзү менен ошол соода кылат. Бирок экөө тең жогорку окуу жайын бүткөн. Келиним дагы жогорку окуу жайын бүттү. Анан бир неберем бар, Ариана деп. Жакшы. Уулдарыңыз, кыздарыңыз ушундай бир ырдап же кол ойнойбу, аккордеонбу? Уулум кичине ойнойт. Бирок жакшы ойнойт го, мындай ончолук эле баягындай элге чыгып тартуулай бербейт. Өзүн көрсөткүсү келбейт. Анда келиңиз Рашанбек ага, чуу дегенде эле бир жагымдуу аккордеондун коштоосунда анда музыкалык чыгармага кезек берели. Кайсыл чыгарманы даярдап келдиңиз биздин көрүүчүлөргө? Алпаз Жайнаповдун Айылдык кыздын күлгөнү деген тартылат. Анда кабыл алыңыздар, ардактуу көрүүчүлөр. Сиздер үчүн болсун. Barakeldi. Баракелди, бар болуңуз, өнүңүзгө береке. Эми айтып калдыңыз, ушул Алпаз Жайнаков менен иштешип калдым деп. Деги эле ушул кишинин мына жакшы жактарыны баягы алдык дедиңиз. Ушул кишинин көбүнчө кайсылыр чыгармаларын аткарасыз? Негизинен эле көбүнчө кайсыл ырларга сиз басым жасап ошол ырларды ырдайсыз? Мен негизи мындай лирикалык ырларга. Анан мына Асанкалы Керимбаевдин ырлары, Жолдошбек Мамажановдун, Болот Токтобаевдин
ушулардын ырларын ушундай берилүү менен мындай угуп, анан өзүмчө аткарып жүрөм. Чоң рахмат. Бизде болсо ардактуу көрүүчүлөрүбүз тарабынан СМС билдирүүлөр келип атат. Анда четинен мен окуп өз дарегине жеткирейин. Равшан дос, талантың өркүндөй берсин, ден соолукта бол, ишиңе ийгилик. Баткен телеканалында ыраазычылык деп бизге 742 абоненти билдирүүсүн калтырган экен. Чоң рахмат, ыраазычылык айтабыз. Саламатсыздарбы, ишиңиздерге ийгилик дейт. Баткен шаарынын тургуну Элмираны туулган күнү менен куттуктап, үй бүлөсүнүн атынан куттуктайбыз дейт. Бир ырдап бериңизчи, сураныч рахмат деп 018 абоненти суранган экен. Равшан дос, сага ийгилик, талантыңа тазим, ден соолук каалап, досуң Акбарали, аяшың Чолпонай 161 абоненти билдирүү калтырган экен. Рахмат Акбар. Азыр бүт эле сиздин тең туш досторуңуз, жакындарыңыз, деги эле кыргыз эли азыр түз эфирден бизди көрүп жаткан учурум. Дагы бир баарыңыздарга жакшы көрүүнү каалайбыз. Буюрса алда дагы Равшан агабыздарды атабыз. Ага чейин сиздерден келген билдирүүнү мен өз дарегине жеткиришим керек. Чынында эле жакшы үнүңүз бар экен, талантыңызга тазим. Эгер кечелерге чакырсак келесизби дейт 321 абоненти. Чын эле азыр эми бизден көргөндөр сиздин ушундай ырдаганыңызды көрүп баалап, ушундай бир чаккан баягы жолугушуу кечелерге кандайдыр бир жакшылыктарга барса ырдап бересизби? Эми чакырса, колдон келген эмебиз, өнөрүбүз ошол экен. Барабыз чакырса. Болду, ардактуу көрүүчүлөр, мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле сүйлөштүк. Анда буюрса эфирден сырткары телефон номерин алсаңыздар да болот. Сиздердин кандайдыр бир жакшылыгыңыздарды, албетте, бул талант деген ушундай экен, жакшылыктарда кызмат кылганга ар дайым даяр экенбиз. Анда келиңиз Равшан ага, дагы биз ырдаткыбыз келип атат сизди. Кийинки чыгармабызга өтөлү. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Анда Жолдошбек Умажановдун издейм инеме, сени гана издедим деген. Asmanın taptaza bolunsun elim aktap jaktıra dostu hayra Osman Çığırlardan benim izlerim emledim Köyleri oşonda öp güldürdüm Seni bana
Seni kanan Ай, баракелде, сонун чыгарман. Сени гана издедим деп калдыңыз. Издеген адамыңызды кантип жолуктуруп калдыңыз дегендей. İzlеген адамды Кудайга шүгүр ушул бул малда больницада иштейт эле. Жеңең. Ошол жерден больницадан менен учурашып калып, ошондон мына азыр Кудайга шүгүр. Бала чакалуу болуп, неберелүү болуп. Жакшы, анда Равшан ага сизге келген смс билдирүүлөр бар. Сизге берели, анан сиз эстеп калсаңыз эфирдин аягында жыйынтык чыгарып, анан бирөөсүнө биз сизге жаккан смс билдирүүгө демеушүлөрүбүздүн белегибизди беришибиз керек. Салам, Баткен телеканалы дейт, мен суроо берейин деген элем дейт. Бул жашоодо эмне жоготуп, эмне таптыңыз дейт, анан бактылуусузбу дейт. 195 абоненти. Мен Кудайга шүгүр өзүмдү бактылуу деп эсептейм. Себеби бала чака, үй бүлө, небере чебере. Кудайга шүгүр балдарым жакшы. Мен өтө бактылуумун. Албетте, ата-эне качан бактылуу болот десе, ата-эне дал ушул балдарынын, неберелеринин жакшылык күндөрүн көргөндө бактылуу болот экен. Демек, сурооңузга рахмат. Кийинки смс билдирүүбүз 300 абоненти жазып атат. Үнүңүзгө береке, талантыңызга таазим дейт. Рашан аба, үнүңүзгө береке, сизге бекем ден соолук каалап, коллегаларыңыз Басардан Акбар Али 207 абоненти билдирүү калтырыптыр. Урматтуу Равшанбек аке, ийгилик эл алдында биздин сыймыгыбыз болуп жүрө бериңиз. Үнүңүзгө балли дейт. Инилериңиз Рахманберди, Арыстан Улукбек 282 абоненти билдирүү калтырыптыр. Равшан жезде, үнүңүзгө береке, ден соолукта болуң, ишиңизге ийгилик деп 335 абоненти жазды. Кечки Баткенде Тагатайды чакырды дейт. Созолонтуп бул берүүнү катырды дейт. Равшан ага элин сүйөт, ар дайым элдик талант өнөрүңдү баалаймын дейт. Охо, мынакей ыр сабында сонун 938 абоненти сиздин смс билдирүүңүздү биз эстеп калалы. Буюрса, балким эфирдин аягына чейин биз менен бирге болуңуз, анан сиздин жеңүүчү болуп калышыңыз мүмкүн. Эрте менен турамын, кечки Баткенди күтүп олтурамын дейт. Күтүп эле олтурсам, жаркылдап чыкты Равшан акем дейт. Белекти мага бергиле, балама мага бергиле, мен аны Нур балдар үйүнө беремин дейт. 637 абоненти, рахмат смс билдирүүңүзгө. Саламатсыздарбы дейт. Рашанбектин талантына таазим этемин, бир тууганы Нургазы келиниңиз жаңылай дейт. Чоң рахмат, молодец досум, иштериңе ийгилик, кызыл жолдон досуң абыт дейт. Мана ушундай көптөгөн азыр смс билдирүүлөр келип атат. Ишиңизге ийгилик дейт. Ата-энеңизди ажыга алып бардыңызбы же ниет кылдыңыз беле? Ниет кылсаңыз ниетиңизге жеттиңизби деп Адилет смс билдирип жиберген экен. Жок, мен Кудай кааласа ниетим бар эле, бирок атам өтүп кетти, 1 жыл болуп калды. Анан апам бар, Кудайга шүгүр. Апам бар, мен өтө бактылуумун деп мындай эле. Эми насип буйрса, бул эми алдын ала бир нерсени айтыш өтө кыйын. Насип кылган күнү Кудай таала насип берсе, балким барып каларбыз. Демек, ниеттерди эле түз кылалы, буюрса пенденин оозунда салган кулагына дейт. Балким ардактуу көрөрман, сизге дагы оозуңузга салган болсун, сиз дагы ата-энеңизден бар болсун, албетте алып барыңыз. Ар бир бул инсандын, ар бир мусулман адамдын бул ниет болуш керек. Анда Рашан ага, келиңиз, дагы бир жагымдуу музыкалык чыгарма, бул жакта досторуңуз, коллегаларыңыз суранып атат, жалпы эле көрүүчүлөр сизди суранып атат, көбүрөөк ырдатылачы деп атат смс билдирүүлөрчү. Мүмкүн болсо эми дагы ырдаталы сизди. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Равшан аке, үнүңүзгө береке, Баткендин сыймыгы болуп жүрө бериңиз деп Миралы смс билдирип жиберипти. Саламатсыздарбы, мен бүгүн апамдын туулган күнү менен куттуктайм деп 460 абоненти билдирүү калтырган экен. Апаңызга акыркы жолу эмне белек бердиңиз эле дейт. Апама акыркы жолу кече немеде 8 мартта торт алып бардым. Эми Кудайга шүгүр. Эми белек селекти дайым алып барып жүрөт элек, бирок кечене мен өзүм эле жалгыз барып калдым дагы. Торт эле алып бардым. Шириндик менен. Келиңиз, анда кайсыл чыгарманы аткарып бересиз биздин көрүүчүлөргө? Андай болсо ушул мен Майрамбек Осмоновдун жалгыз үй. Жалгыз үй. Кабыл алыңыздар, ардактуу көрүүчүлөр, сиздер түз эфирде Баткен телеканалында кечки Баткен көрсөтүүсүн көрүп Кодогуз Равшанбек Нарбаев. Сиздер үчүн жалгыз уя.
баракка неге жалгыз турасың? Суу жетпеген курап калган баракта өмүр бою кантип оокат кыласың? Канча жолу келди урлап сулбадым, канча жолуң акыл айттым укпадым. Же болбосо көгүчкөнгө окшоп мени көздөй канат кагып, мени көздөй канат кагып, мени көздөй канат кагып учпадың. Жалгызсырап эстейсиң өткөндү, жаман болдуң сүйүбүздүн өчкөнү. Бале. Чагылгандай бир жарык этип көрүнүп, же жамгырдай бир себелеп өтсөмдү. Канча жолу келди урлап сулбадым, канча жолуң акыл айттым укпадым. Болбосо өткөнгө окшоп сен мени көздөй канат кагып, мени көздөй канат кагып, мени көздөй канат кагып учпадың. Сага барчу тосулган жолума түшүп калган башка адамдын колуна. Сага окшоуя жасап алгансың, бүчүрү бар бир дарактын боруна. Канча жолу келди урлап сыздадым, канча жолуң акыл айттым укпадым. Же болбосо көчкөнгө окшоп сен мени көздөй канат кагып, мени көздөй канат кагып, мени көздөй канат кагып учпадың. Канча жолу келди урлап сулбадым, канча жолуң акыл айттым укпадым. Же болбосо көчкөнгө окшоп сен мени көздөй канат кагып, мени көздөй канат кагып, мени көздөй канат кагып учпадың. Мени көздөй канат кагып учпадың. Ай, баракелди, кол чабуулар болсун. Мынакей биздин ушул сыналгыдан көрүп аткандар жана ошондой эле биздин камерадан нары турган жигиттерге дагы өтө ырыгыңыз жакты. Чоң рахмат. Анда Равшан ага келген СМС билдирүүлөргө кезек берилди. Андан кийин жыйынтык чыгаралы. Жаным авам, жалоом, үнүңүзгө береке бар болуң деп 391 абоненти СМС билдирүү жиберген экен. Апабыздын туулган күнү менен куттап коюңуздар жет, аты жөнүн толук жазып коюңуздар мүмкүн болсо. Равшан аба таланттуу киши, үнү эч карыбайт, өзү карыса да кошуна эниңиз замир дейт. Ар дайым бар болуп жүрүңүздөр. Салам, Баткен телеканалы. Равшан УК ишиңе ийгилик, ден соолук, үй бүлөң менен аман бол деп Шарап абаң СМС билдирүү жибердиптир дейт. Бул жакта Равшан аке үнүңүзгө береке, бужум айылынан келе жаткан Нооруз майрамын куттуктап, Нестан Дарыжан деген ырдырдап бериңиздер дейт. Тилекке каршы убактыбыз азайып баратат.
жетишкенге аракет кылабыз буюрса. Талантың ташкындай берсин, Равшанбек ден соолукта бол, кошунан кайыр эжең дейт. СМС билдирүү жибериптир. Саламатсыздарбы дейт. Өткөн түз эфирде 18 жашты ырдап берсин десек эске алабыз деп койдуңар эле дейт. Бүгүн мүмкүн болушунча 18 жашты ырдап берчи сураныч аябай дейт. Үнү сонун экен дейт 007 абоненти. 18 жаш деген кайсы чыгарма болду экен, эсте алдыңызбы 18 дегенди? 18 Балким толугураак жазып койсоңуз эфирдин аягына чейин аракет кылабыз. Саламатсызбы Равшанбек байке, ишиңизге ийгилик, ден соолук, үй бүлөк, бакыт, булбулдай болгон үйүңүз өчпөсүн, ар дайым бар болуңуз. Апаз Жайнаковдун бир чыгармасын аткарып бербейсизби? Рахмат дейт. Мына ушундай СМС билдирүүлөр жыйынтайбыз, эми сиз менен сыймыктанабыз деп бизге Махаматжан СМС билдирүү жибериптир. Мына ушундай. Айтыңызчы, Равшан ага, кайсы СМС билдирүү сизге жакты? Бизден Рио такси жана ошондой эле бул жакта азыр белегибиз бар. Бул ушул Эркатай дүкөнүнөн белек берели. Мага баягы неме жакты го, баягы эртең менен кечке дерин күттүм да бир. Ырсауда кечки баткен Агатайды чакырды, созолонтуп бул берүүнү катырды. Равшан ага, элин сүйөт ар дайым, элдик талант өнөрүңдү баалаймын деген. 938 абонентине анда биз мындай болгон эң сапаттуу белектерибиздин бири Эркатай дүкөнүнөн сизге анда бул оюнчук балдар үчүн сонун белек болду анда. Дагы бирөөсүн айталам да, бизде дагы бир демөөрчүбүз, бул Рио таксиден кылалы. Эми жалпы көрөрмандарды СМС билдирүү аябай көп келип атат, ошондуктан. Баягы апаңызга качан белек неме? Кандай белек бердиңиз эле деген, акыркы жолу апаңызга кандай белек бердиңиз эле деген. Азыр бул жактан мен эфирден сырткары албетте сөз түрдө номериңизди табып байланышам. Ардактуу көрүүчү, сиз болсо бизден ушул Баткенде иштеп жаткан, түнү күнү сиздердин кызматыңыздарда жүргөн Рио таксиден шаар ичинде бир жерден экинчи жерге акысыз каттоо үчүн бизден белек утуп алыңыз. Анда кут болсун. Анда Равшан ага, эфирдин аягында бир соңку сизге каалоо тилек жана ошондой эле эркин микрофон. Мына келе жаткан 21 март кыргыз элинин жаңы күн, жаңы жылы келе атат дегенде, майрам келе атат. Учурдан пайдаланып, камераны карап жалпы элди куттуп алсаңыз, салам жолдоп алсаңыз болот. Урматтуу кыргыз элим, достор, акалар, укалар, бардыгыңыздарды келе жаткан Нооруз майрамы менен куттуктаймын. Ар бир үй бүлөгө тынчтык, келечекте şu Kırgızstanımız önü köp, önü ösüp, iyilikler olsun. Zamanımız tınç olsun. Her bir үй бүлөдө тынчтык болsun. Сизге да чоң рахмат. Ушундай убактыңызды бөлүп, жок дебей келип берип, мынакей жалпы көрүүчүлөргө бир сонун суусап жаткан биздин элдерибизге сонун жагымдуу чыгармалар аткарып бердиңиз. Ишиңизге ийгилик, ден соолук. Буюрса да чакырабыз, эми талантыңызды билип алдык. Жакшылыктар алда дегенде дагы бир ыраазычылык айтабыз. Жалпы ушул биз тарапка СМС билдирүү жиберген көрөрмандарга чоң рахмат, ыраазычылык айтабыз. Кимден СМС билдирүүнү окуп албай калган болсок, кечирим сурайбыз. Убактыбыз ушундай экен, эми кыска болгондуктан тилекке каршы деп сиздер менен өкүнүштүү ушундай коштошуп калат экенбиз, ардактуу замандаштар. Буюрса, анда кийинки келерки жума күнү түз эфирден сиздер менен дагы бир таланттуу инсан менен жолукканга чейин деп коштошуп калам. Баарыңыздарга терең ыраазычылык. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.